сөздү ушу Кармат Бабашевдин аты аталып калды. Кармат Бабашевна, сиз ошол жерде туруп 10 мүнөт чоң трибунадан калыс сөзүңүздү чыркырап айттыңыз да. Эми азыр бизге да карапайым калкка да сөзүңүздү айтып коюңузчу. Рахмет чоң рахмет. Биз ушул Алмаз Шаршеновичтин командасына келгенде биздин абдан жакшы урааныбыз бар болчу да. Биз бийлик үчүн күрөшпөйбүз, байлык үчүн күрөшпөйбүз. Биз тынчтык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшөбүз деп. Ушул шеф бийликке келгенден бери эле биз дагы адилеттүүлүк деп жүрөбүз да. Ушул күнгө чейин биз оппозициядабыз, башкача айтканда. Себеби дегенде чындыкты сүйлөгөн адамды барды оппозиция деп эсептейт экен. Мен ушул жерде турган элиме, мына кыргыз элинин бардык булуңгучунан келиптир. Негизинен Арашандын элинен көбүрөөк келиптир. Ушу Арашандын элине ушунчалык тазим этип, ырашчылыгымды айтып, бүгүн ушул сиздердин алдыңызда турганыма өтө кубанычтамын. Себеби дегенде ар бир элдин өзүнүн жакшы сапаты, өзүнүн жери болот. Эл өзүнүн жериден, элинен, ошол жерден геройлорду, батылларды чыгарат. Ошондуктан кыргыз элине, кыргыз жерине күйүп ышкан, чынчыл, эр жүрөк, айкөл, ушунчалык жакшынакай Алмаз Шаршеновичтей адамды тарбиялап, өстүрүп чыгарган сиздерге мен абдан ырайчылык менен таасир этемин. Урматтуу туугандар, мына көрүп турасыздар. Биз деген аял затыбыз. Аял заты деген аялуу туруп турсактар болмок. Ушул парламентте аялдар өтө эле азбыз. 19 эле адамбыз. Алардын ичинен аксакалы мен болуп эсептелинем. А бирок кээде ал жерден атынып чыгып, ажылдап чыгып сүйлөөгө туура келет экен. Качан чындык тайып турган мезгилде, качан чындык жоголуп, баягында оюн ойнолгон мезгилде чыгып сүйлөөгө туура келет экен. Ошондуктан кече парламенттен ушул залда отурган менден улуу агаларымдан өзүр да сурап койдум. Себеби андай жерде чыгып сүйлөбөй койгого мен аргам келген жок. Бүгүнкү күндө ушул жерде чыгып түзүлгөн мына парламентте бардык нерсе чечилип атат. Парламент бардыгын чечип атат. Кадр болобу, башка иши болобу, бардыгына. Себеби азыркы күндөгү бийлик таган парламентти колдонуп атат. Мен ачыгын эле айтайын. Себеби мен айткым келет, ушул Алмаз Шаршенович бийликте турган убакта мен ушул жерде отурган жөнөкөй депутат болчумун. Мен кече сөзүм барын айтып кеттим. Себеби мен чыкпай койгонго айланып калган жок. Ушу шефтин убагында биз президенттин группасыбыз, президенттин тобубуз, президенттин адамыбыз деп ушундай сеткадан тосуп жолотпогон адамдар кече чыгып эмнени сүйлөп атат? Эркек ошолор. Мен ушунчалык таң калдым ошолоргочу. Себеби ар бир адам өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана иштеген адамдар келип калыптыр бул жерге. Алмаз Шаршенович ушул кызматта турган мезгилде мына мен Баткендин кызымын. Баткендин кызымын. Себеби Баткен абдан бул жерден 1000 километр алыс жерде турат. Ошо алыс жерде турган жерден мени Алмаз Шаршенович жөнөкөй жерде алып келген жок. Мен бай деле эмесмин, чоңдун деле кызы эмесмин. Кем багалдын эле кызымын, чындыгында келгенде. Себеби Баткендин көгөйүн бирип, баткендиктердин жолу да жок экен. Баткендиктердин чыгарада абалы бар экен. Ошол нерсени трибунадан айтып турсун деп Баткендин элини колдогондуктан мен ушул жерге алып келди. Себеби мына Алмаз Шаршенович бийликке келип 11-жылдан баштап келди. 12-жылдан баштап Баткендин чегарасы эмес. Бул Кыргызстандын чегарасы. Бул Эриптин чегарасы. Бирок биздин бүгүнкү турган бийликтегилер ошону танбай атышат. Себеби дегенде тааный албай атышат. Себеби дегенде Алмаз Шаршенович келгенде жылына 100 миллиондон бөлдүрүп, ушу чегаранын социалдык абалдарын оңдоп, жолдорун оңдоп, көз карандысыз жол салып, көз карандысыз электр тасын камсыз кылып, бизге шарт түзүп берди. Мына 2 жыл, 1,5 жыл болду. Ошо жолдор да токтоду, баштаган курулуштар да токтоду. Анан кийин мен кантип ошол жерде унчукпай отурушум керек? Урматтуу туугандар, эми Баткенден сырткары мына айтайын. Сооронбай Шариповичти бул жерге достук үчүн алып келген жок. Кыргызстандын эң чоң облус үчүн да алып келди. Биринчи себеби. Экинчи себеби ушу түндүк түштүк бөлүнбөсүн деп алып келди.
ушул жерден чоң область деп. Ал эми төраганы эмне үчүн алып келди? Таласта да көйгөй чоң. Ушу таластын көйгөйүнү чечип берсин деп алып келди. Ал эми Абылгазиевди жанында постоянно тартып жүргөн. Любой мыйзамдамадан баштап мукам деп эркелете ошол мен чечкиле деп. Ошо нарындын көйгөйүн чечип берсин деп алып келди. Алмаз-Шерчиевдин айкөлдүгү ушунчалык бардык Булуңгуштагы областтарын теңиз кармап келди. Бардыгына Алмаз-Шерчиевдин тууган жылдыгына мен ушу 2004-төн бери жүрүп бир кандай жерин сезген жокмун. Себеби Алмаз-Шерчиевдин туугандарынын бүгүнгө чейин тааный элекмин. Бир да балдарын да тааный элекмин, кыздарын да тааный элекмин. Алиясын гана кичине сүрөттөрүн көп коюп атабыз. Ошондон мен айткым келет, эл үчүн кызмат өтөп, эл үчүн кызматты кылгандыгына Сооронбай Шарипович көргөндүгү үчүн баатырлык берген чыгар. Же аны президентке койгондугу үчүн бердиби? Ошондуктан мен айткым келет, эгер ушуну элге кылган кызматыны көрүп, элге кылган кызматын ак деп берген болчу болсо, анда баатырлыкты тапшырыш керек. Эгерде мен ошол жерде сүйүнүп, президент болдум, берди деген болчу болсо, анда тапшырбай эле коюш керек анда. Өзүн ойлогон болчу болсо. Ошондуктан аны тапшырабы, тапшырмайбы, бирок баары-бир Алмаз-Шерчиевич элдик баатыр. Себеби дегенде мен айткым келет, элиңе кызмат кылсаң эл адамы болосуң деген. Калкыңа кызмат кылсаң кадырлуу болосуң деген. Элине кызмат кылгандыгы үчүн эл адамы болду. Калкына кызмат кылгандыгы үчүн кадырлуу болду. Ошондуктан мына ушул жерде кадырлаган адамдар, чындык үчүн жүргөн адамдардын бардыгы ушул жерге келип отурат. Өзүлөрү эле эч ким чакырган жери жок. Маселен мен өзүм эле келдим, ачыгын айтайын. Бул кишиден мен эч нерсе пайдаланган да жокмун, пайдалангым келет, сурагым да келбейт. Себеби дегенде Кудай Таала берген рызкы мен өзүмдө жетиштүү эле. Себеби дегенде бул кишинин чынчылдыгы, элге кызган эмгегини ушу көрсөтпөй жаап жашыраганга чыдаган жокмун. Себеби дегенде ушул кишинин эмгегини жаап жашыра албайт. Кудай Таала көрүп турат, эл көрүп турат, каракайым калк көрүп турат. Ошондуктан мен сиздерге айткым келет, чындык эч качан жеңилген эмес. Чындык дайыма жеңип жүргөн, акыйкат дайыма жеңип жүргөн. Аял башы менен мен эч качан эч нерседен корккон эмесмин. Бакиевдин катуу режимде да корккон эмесмин. Чындык үчүн дайыма алдыга сүрөп бара берип, биз пайым калып турат. Ошондуктан урматтуу элим, бул жерде бийлик үчүн деп да мага эчесин шылтоо кыла албайт. Мен мамлекеттик кызматта 40 жыл иштедим. 40 жыл иштеп элчилеп барып мага мамлекеттик кызматтын эмгек сиңиргенин бер деп эч кимден сураган жокмун. Себеби мен ага андай кылгым келбейт. Себеби мени эл баалаш керек. Саясатта 35 жылдан бери жүрөмүн. Себеби дегенде андай наамдарды алып ажыгы кылган кызматына карап көрүңүздөр. Ким берген ошол наамдарды? Мен ошого таң каламын да. Ошондуктан урматтуу элим, мен айткым келет, элге ак эмгек кылыш керек. Эл кадырына жетиш керек. Элге ошондой наамдарды алып туруп, эл сенин үстүңдөн мыйыгыңан күлбөш керек. Ушул ошондой адамбы деп турупчу. Ошондуктан урматтуу элим, ушул жерге топтолгонуңуздарга мен абдан кубанычтамын. Ушул штабка, форумга шеф чакырган жок, мен өзүм келдим. Мен келгенде сурашты. Айрымдары айтышат, түшүнбөгөндөр саясаткачы. Сен Атамбаевди коргоп атасың деп. Алмаз-Шерчиевичти эл коргойт, мыйзам коргойт. Калк тарабынан, мыйзам тарабынан коргоого алынган. Алмаз-Шерчиевич аял киши менин коргоома куруп калган эмес бул киши. Ошондуктан мен просто эл үчүн келип атам. Чындык үчүн келип атам. Элиге жамандык кылбаганды, калкага жамандык карасандайлык кылбаганды, ак пейил адамдарды Кудай Таала өзү дагы колдойт. Ошондуктан Алмаз-Шерчиевичтин бир жакшы сөзү бар да, мен ошол сөзүндө айтканды эч унутпаймын. Айтты эле, мен өзүм саясаттан кеткенде сасык саясатчылардын барын ала кетем деп. Алмаз-Шерчиевичке бир созуп жетишпей калды да, экинчи созуп болгондо десетин барын алып кетмек экен да. Ошондуктан бул аздык кылып калды дейм ошондуктан. Биз конституцияны өзгөртүү киргизгенде ушул жерде албетте конституцияны мыйзамсыз өзгөртүү деп атат. Конституцияны өзгөртүүнүн демилгечилери биз депутаттар. Биз өзгөртүү киргизгенбиз. Себеби дегенде чындыгында келгенде как эл башы катары
bir adamın kolunda biйлик болбош керек. Parlamentik biylик өтүшүш керек деп бийликте туруп хандык тактада отурганда өзүнүн бийликтеринин бардыгын парламент өкмөткө бөлүп берген. Азыркы бийлик ошону жасай алабы? Себеби дегенде адам деген бардык конституция немен өзүгө турлабаш керек. Себеби дегенде бул печенеге жазса турасың, жазбаса турбайсың. Ошондуктан бул жерде парламенттик башкарууда бардык маселе парламентте чечилет. Бардык жер деп парламент чечип атабыз биз азыр. Мыйзам бар, азыр деле чечип атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө чыныгы келгенде мына биздин катарыбыздагы адамдардан мындай СИЗОдо отурганда дагы мыйзамсыз. Мыйзамсыз мунун бардыгы дагы. Себеби ошо чечим чыккан жердин бардыгы ак үйдүн ичинде бизде чечим чыккан. Комитеттер колдогон. Ошолордун бардыгын жогорку кеңештен чечимден чыккан. Эмне үчүн чечим чыккан жооп бербейт, аны аткаргандарга түрмөдө отуруш керек. Ошондуктан биз эртең мына азыр дагы ошол убакта бир репрессия болгон дейт. Ошол айткан адамдар репрессияга дагы узурпация дагы түшүнбөйт экен. Узурпация деген эмне, репрессия деген эмне? Билбейм, эртең палатага генеральный прокурор келет. Прокурор да карап көрөчү, ал түшүнөбү экен репрессия менен узурпацияга. Эгерде түшүнсө, ошонун чечимин карап көрөбүз. Түшүнбөсө, ал моралдык олордун укугу жок ал жерде отургангачы. Ошондуктан урматтуу элим, биз дайым кыргыз эли үчүн, кыргыз элде дайым ынтымакчылык болук. Биз эч качан түндүк түштүк болуп бөлүнбөйбүз. Кыргыз жеринде дайым рызкы болсун, элибизде тынчылык болсун. Буюрса тынчылык дайыма чындык жеңип жүргөн. Жеңебиз. Биз бириксек күчтөбүз. Мен сиздерге рахмат жана таасир этем. Рахмат Карамат Бабашына чоң рахмат. 10 мүнөт чыркыраган, чындыкты айткан Карамат Бабашынага дагы бир жол кол чаап коюңуздарчы. Рахмат, ыраазыбыз Карамат Бабаш. Жалпы карапайым эл сизге ыраазы. Чоң рахмат, ден соолукта болуңуз.